Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен кайрадан биология сабагы баарыңарга бүгүнкү сабакка жагымдуу маанай каалаймын. Жаздын кооздугун шаңга бөлөгөн бул канаттуулардын сайраганы. Мына ушул канаттууларды изилдеген илим орнитология деп аталат. Канаттуулардын Кыргызстанда жалпысынан 390дон ашык түрү белгилүү жана алардын ар биринин түзүлүшү, жашоосу өзүнчө бир кызык дүйнө. Эсиңерде болсо өткөн сабакта канаттуулар классы сырткы түзүлүшү жөнүндө өткөнбүз. Келгиле анда өз билимибизди текшерип көрөлү. Акыл чабуулу. Эң бийик учкан куш — жору. Эң ылдам учкан канаттуу — сапсан. Эң оор нерсени көтөргөн куш — кызылбаш тоңкулдак 10 килограммга чейин көтөрө алат. Канаттуулардын эң чоңу төө куш. Канаттуулардын ичинен эң чоң көздүүсү төө куш. Көзү 5 сантиметр, мээсинен да чоң. Сууда 540 метр тереңдикке чейин сүзө алчу куш түрү — пингвин. Эң чоң канаты менен айырмаланган куш — альбатрос. Канаттууларды изилдеген илим — орнитология. Кыргызстанда канаттуулардын канча түрү кездешет? 390дон ашык. Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине коргоого алынган канаттуулардын канча түрү киргизилген? 57 түрү. Куш жүндөрүн аткарган милдеттери менен жуптап жаз. Контурдук жалгындары көтөрүү бетин пайда кылат. Башкаруучу учканда денесин багыттайт. Жабуучу куш жүнү денесинин бетин каптайт. Тыбыт куш жүнү жылуулукту сактайт. Канаттуулар кайсы белгилери менен сойлоп жүрүүчүлөргө тектеш жагы бар? Куш ыйрагындагы кабырчыктардын болушу, тер бездеринин жоктугу, экөөнүн тең буттарында тырмактары болот, сарылыкка бай жумуртка тууп көбөйүшөт. Жылуу кандуу жаныбарларды дагы кантип айтабыз? Гомоэтермдик. Канаттуулардын чалгын канатынын түзүлүшү кандай? Өзөгүнөн, калемчесинен, чалгын догочосунан, ички жана сырткы желпөөрлөрүнөн турат. Тумшуктарынын түрлөрүнө жараша нектар менен азыктануучу канаттуулардын тумшугу кандай түзүлүштө? Пинцет сымал. Сүрөттө куш жүндөрүнүн түрлөрү, биринчилик, экинчилик чырымталдары жана илмекчелерин көргөзүп берди. Силер активдүү түрдө көргөзүп бере аласыңар деген ойдомун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы канаттуулардын ички түзүлүшү деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер канаттуулардын тамак сиңирүү системасы, дем алуу, кан айлануу системалары, канаттуулардын скелети, булчуңдары, нерв системасы жана сезүү органдары, канаттуулардын көрүү жана угуу органдары, бөлүп чыгаруу системасы жана канаттуулардын скелетинин түзүлүшү боюнча лабораториялык иш, бышыктоо үчүн суроолор берилген, карап чыгабыз. Анан жалпы сабакты жыйынтыктайбыз. Алгач систематикасына кайрылалы. Жаныбарлар дүйнөсү, көп клеткалуу жаныбарлар дүйнөчөсү, хордалуулар тиби, омурткалуулар типчеси, канаттуулар классы, кыр төштүүлөр түркүмү, өкүлү көгүчкөн, көгүчкөндүн ички түзүлүшүн карайбыз. Канаттуулардын тамак сиңирүү системасы. Канаттуулар азыкты тумшугу менен чокуйт. Тумшугунун түзүлүшү тамактын түрүнө көз каранды. Тиштери болбогондуктан тамакты бүкүлү бойдон жутат. Ооз көңдөйүнө барган тамак кулкунга барып, кызыл өңгөчкө келет. Дан жечүү канаттуулардын кызыл өңгөчүнүн түп жагы кеңейип, тамакты убактылуу кармап туруучу орган жемсөөгө айланган. Жемсөөдө тамагы шилекей бездин таасири астында жумшарат. Андан ары тамак карынга же башкача айтканда бөтөгөгө түшөт. Бөтөгөсү же карыны эки бөлүмдөн турат. Биринчиси бездүү карында карын зили бөлүнүп чыгып, тамак эзилет. Экинчи булчуңдуу карында булчуңдун жыйрылышы менен механикалык иштетилүү жүрүп, тамак майдаланат. Башкача айтканда, тамак менен кошо жутулган майда таштар механикалык сүрүлүү болот. Тиштин кызматын аткарат. Булчуңдуу бөлүктүн бети каттуу булчуңдан туруп, ички бети каттуу кабык менен капталган жана анын ичинде майда таштар, кумдар жана майда каттуу нерселер азыкты майдалоого катышат. Бөтөгөдө майдаланган тамак ичегиге өтөт. Ичегиси анча узун эмес болуп, анда азык сиңирилет. Боор жана уйку безинин бөлүп чыгарган зили 12 эле ичегиге келип куят.
Түз ичегиси өтө кыска болгондуктан азыктын калдыктары организмде топтолбой клоакасы аркылуу сыртка чыгарылат. Клоакага жыныстык органдарынын чыгаруу жолу жана заара түтүкчөлөрү дагы ачылат. Клоакада сийдик кыгы менен аралашып сыртка чыгарылат. Дене температурасынын туруктуу болушу жана учушу көп энергияны талап кылат. Ошондуктан канаттуулар бат-бат азыктанат. Жашоосунун көпчүлүк бөлүгүн тамак издөөгө сарптайт. Дем алуу системасы аба сырткы таноолору аркылуу ооз көңдөйүнө, андан кекиртегине, эки колкосуна, өпкөсүнө жана аба баштыкчаларына барат. Колколору ар бир өпкөгө кирип тарам-тарам болуп майдаланат. Кээ бирлери өпкөсүнөн сыртка чыгып кеңейип, керегиси абдан жука жана чоюлчаак келген аба баштыкчаларын пайда кылат. Аба баштыкчасы өпкөдөн бир канча эсе чоң болуп, органдардын ортосунда, булчуңдардын араларында жана канаттарынын түтүктүү сөөктөрүнүн көңдөйүндө, тери астында жайгашат. Бул баштыкчалар абанын убактылуу запасы, ичинде аба толуп турат. Аба баштыкчалары организмдин салмагын жеңилдетет, учуп бара жатканда өпкөгө аба киргизип, дем алууну жөнгө салат. Мындан тышкары, денесинин ашыкча ысып кетишинен, учуп жүргөндө ички органдарынын бири-бирине сүрүлүүсүнөн сактайт. Канаттарын күүлөп өйдө көтөргөн учурда, дем алганда, аба өпкөсүнө кирип, андан ары кычкылтектин белгилүү бир бөлүгү аба баштыкчасында калат. Аба баштыкчасында газ алмашуу жүрбөйт. Канатын ылдый түшүргөндө, дем чыгарганда, учуп бара жатканда канаттарга туруктуу таяныч керек болгон учурда, көкүрөк клеткасы кыймылдабай калганда, аба баштыкчасынын жыйрылуусу кычкылтек менен өпкөгө келет. Мындай дем алууну биз кош дем алуу деп айтабыз. Анткени кычкылтекти канга берүү дем алганда да, дем чыгарганда да жүрөт. Колколордун абдан майдаланган колколочолорунда кан тамырлардын капиллярлары жыш жайгашат. Газ алмашуу дал ошол капиллярлар аркылуу ишке ашып турат. Канаттуулар конуп отурганда көкүрөк клеткасынын кыймылы аркылуу дем алып, дем чыгарат. Кекиртеги эки колкого бөлүнгөн жеринде канаттууларга гана мүнөздүү болгон төмөнкү колкосу өрчүгөн. Түргө жараша анда ар кандай түзүлүштөгү үн байламталары жайгашкан. Үн байламталарынын өрчүшүнө жараша куштар бири-бирине окшогон түрдүү үндөрдү чыгарып сайрашат. Канаттуу үн чыгарган жана сайроочу канаттуулардын үн байламталары жакшы өрчүгөн. Канаттуулар сайраган орган сирингс деп аталат. Көгүчкөн тынч турган абалында минутасына 26 жолу, басып жүргөндө 77, ал эми учуп жүргөндө 400 жолу дем алат. Канаттуу канчалык кичине болсо, ошончолук дем алуусу жогору болот. Кан айлануу системасы. Канаттуулардын жүрөгү 4 камералуу, 2 дүлөйчө жана 2 карынчадан турат. Жүрөгү толук 2 бөлүктөн, сол тарабында артерия, оң тарабында вена каны жүрүп туруучу бөлүктөрдөн турат. Ошондуктан артериялык жана веналык кандар аралашпайт. Демек организм өпкөсү менен дем алат. Канаттуулардын кан айлануусунун 2 тегереги бар. Биринчи кичине кан айлануу тегереги. Оң карынчадан вена каны өпкө артериясы кан тамыры аркылуу чыгып, өпкөгө барып кычкылданып, артерия канына өпкө венасы кан тамыры аркылуу жүрөктүн сол дүлөйчөсүнө келип коет, андан ары сол карынчага өтөт, андан ары чоң кан айлануу тегереги башталат. Чоң кан айлануу тегереги сол карынчадан чыгып, толтонун оң догосуна келген артерия каны уйку артериясы аркылуу, мээге жана акырек артериясы аркылуу дененин бардык бөлүктөрүнө тарайт. Дененин капиллярларында артерия каны вена канына айланат да, алдыңкы жана арткы веналар аркылуу биригип, жүрөктүн оң дүлөйчөсүнө куят. Андан ары кан оң карынчага өтөт. Жүрөгүнүн согушу канаттуунун өлчөмүнө, түрүнө жараша болот. Тынч турган көгүчкөндүн жүрөгү 165-200 жолу, учканда 550 жолу, кичинекей канаттуулардан таранчыларда 600 жолу, учуп жүргөндө 1000 жолу. Ал эми калибриде
тынч турган абалда 500, учуп жүргөндө физикалык активдүүлүк учурда 1000–1200 жолу согот. Канаттуулардын скелети учуп жүрүшүнө ыңгайланып, жеңилдиги жана ошол эле убакта бекемдиги менен айырмаланат. Жиликтери чучугунан башка аба менен толгон, ал эми жука жалпак сөөктөрү, баш сөөгү, татаал куймулчагы, төшү бири-бири менен жиксиз ашталган жана эң бекем. Учууга ыңгайлануусунан сөөктөрүнүн айрым элементтери бири-бирине кошулуп же биригип кеткен. Канаттуулардын скелети баш кутучасынан, омуртка тутумунан, буттары жана алардын курчоолорунан турат. Баш кутучасынын көп жерин көз чарасы ээлейт. Сөөктөрү абдан жука, бирок бекем болот. Биринчи ооз омурткасы баш кутучасы менен бир гана каракуш томугу аркылуу ашталат. Ошондуктан башы кыймылдуу. Мисалы, үкү бир жерден жылбай туруп, башын 270 градуска чейин эки тарапка тең бура алат. Мындай көрүнүш ага үндөрдү өтө сезгичтик менен кабыл алууга жардам берет. Канаттуулардын омуртка тутуму 5 бөлүктөн турат. Моюн бөлүгүндө 11–25 чейин, төш бөлүгүндө 3–10, арка бел, куймулчак жана куйрук бөлүгүндө 10–12 омуртка тутумунан турат. Моюн бөлүгүндөгү омурткалар бири-бири менен кыймылсыз ашталган, бирок ийилчээк келет. Бел, куймулчак жана бир нече алдыңкы куйрук омурткалары биригип өсүп, татаал куймулчакты түзөт. Ага арткы буттары аштала турган бел курчоосу бекийт. Куйрук бөлүгүндөгү акыркы майда омурткалары биригип, тегинен жайгашкан чычаң сөөгүн пайда кылат. Ага узун куйрук канаттары менен чычаң бези орношот. Куйрук канаттар рулдун кызматын аткарат. Учуп жүрүүчүлөрдүн төш сөөгүнүн астынан урчук кыр кетет. Ага канаттарын көтөрүп түшүрүп турууга ири булчуңдар бекийт. Ушул кырга карата канаттууларды кыр төш сөөктүүлөр, учуучулар жана кыр төш сөөксүздөр, чуркоочулар деп бөлүшөт. Канаттуулардын алдыңкы буту канатка айланганы менен жиликтеринин элементтери сакталган. Алдыңкы бутундагы 5 манжадан анын 3 бейбелчектери гана сакталып калган. Дагы бир өзгөрүүсү, кырк муун менен алдыңкы шыйрак сөөктөрү биригип, канаттын тогоосун пайда кылат. Мына ошого узун чалгын канаттары бекийт. Алдыңкы буттун курчоосуна ичке найзасымал кыймылдуу далысы, жоон жана тигинен орношкон мүрүсү жана акырек сөөгү кирет. Арткы шыйрак сөөктөрүнүн биригишинен куш шыйрагы пайда болот. Ал куштун арышын чоңойтуп, бутунун туруктуулугун сактайт. Арткы бутунун курчоосуна жуптуу жамбаш, отургуч жана чаткаяк сөөктөр кирет. Учуп жүрүүчү канаттуулардын чаткаяк сөөктөрү бири-бири менен бирикпестен эки жакка кеткен. Ошондуктан аларды ачык ачалуулар деп аташат. Мындай көрүнүш куштардын чоң жумуртка туушу менен байланыштуу. Канаттуулардын манжасы жашаган чөйрөсүнө жана азыктануу түбүнө карай түрдүүчө калыптанган. Жырткыч канаттуулардын манжалары олжосун кармоо үчүн курч болот. Булчуңдары. Учуучу канаттууларда моюн жана көкүрөк булчуңдары, басып жүрүүчүлөрдө буттарынын булчуңдары жакшы өрчүгөн. Жалпы массасынын 25%га чейинки салмагын булчуңдар түзөт. Эң чоң жана жакшы өрчүгөн булчуңу төш булчуңдары. Ал төшүнүн учуна биригип, учууда канаттарын ылдый түшүргөнгө катышат. Канаттарын акырек булчуңдары көтөрөт, ал төшүнүн астында жайгашкан. Куштардын кыймылдуулугу булчуңдарынын иштеши көп энергияны талап кылат. Нерв системасы жана сезүү органдары. Канаттуулардын мээсинин алдыңкы чоң жарты шарлары жана каракуш мээси жогорку деңгээлде өрчүгөн. Чоң жарты шарлардын кыртышы жылмакай келет. Ортоңку мээнин көрүү үлүштөрү жакшы өрчүгөн, ал көрүү органынын курч болушун камсыз кылат. Мээден 12 жуп нерв чыгып, четки нерв системасын түзөт. Каракуш мээси татаал түзүлүштө. Анын өлчөмү мээнин башка бөлүктөрүнө караганда чоң. Ал канаттуулардын учуп жүрүүсүндө тең салмактуулукту сактоосун камсыз кылат. Каракуш мээге сүйрү мээ уланган, сүйрү мээден жүлүн кетет. Сезүү органдары.
Көрүү органы жакшы өлчөп, абада ылдам учканда кырдаалды алыстан көрүшөт. Үстүңкү, астыңкы жана үчүнчү сурмалары бар, көзү түстөрдү ажыратуу жөндөмдүүлүгүнө ээ, көз чарасы канчалык чоң болгон сайын ошончолук аракет кылып көрүшөт. Жырткыч канаттуулар мисалы сапсан 1100 метр бийиктиктен кыймылдагы олжосун көрө алат. Көпчүлүк канаттуулардын көрүүсү бүркүт, кулалы, кыргоол монокулярлык, айрымдарында үкүлөр бинокулярлык түзүлүштө. Даам билүүнү тилдери аткарып, азыктануусунун мүнөзүнө карай ар кандай формага ээ. Жырткычтардыкы ал кыска жана катуу, нектар менен азыктануучулардыкы кыймылдуу жана түтүккө оролгон формада. Сырткы, ички, ортоңку кулагы бар. Үкүлөрдүн сырткы кулагы болбойт. Ортоңку кулагында бир угуу сөөгү бар. Үлүл каналы күчтүүрөөк өнүккөн. Тарсылдагы жана сырткы тешиги бар. Канаттуулар жакшы угушат, ошондуктан үндү анализдеп, өздөрү кайрадан үн туурап бере алышат. Алар 20-25 метр аралыкта бара жаткан чычканды угат. Айрым бир канаттуулардын эхолокациясы бар. Эхолокацияларды пингвиндер сууда аңчылык кылып жүргөндө колдонушат. Жыт билүүсү начар өрчүгөн. Бөлүп чыгаруу системасы. Канаттуунун бөлүп чыгаруу органдарына үчүлүштүү жуптуу бөйрөгү, андан чыккан сейдик түтүктөрү жана клоака кирет. Табарсыгынын жоктугу денесинин салмагын жеңилдетет. Клоакага бөйрөктөрдөн келген сейдигиндеги суу организмге кайрадан сиңирилет дагы. Калган коюу бөлүгү экскременттери менен кошо ак зат түрүндө сыртка чыгарылат. Канаттуулардын организминде бардык зат алмашуу процесстери тездик менен жүрүп турат. Зат алмашуунун негизги продуктысы катары зара кислотасы эсептелет. Тер буулануу жок, ошондуктан алар сууну аз колдонушат. Канаттуулардын ички түзүлүшү боюнча лабораториялык иш сабак учурунда жүргүзүлөт. Бул жерде иштин максаты, жабдылышы, иштин жүрүшү, жыйынтыгы кенен каралган, жакшылап карап чыккыла. Тема силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда төмөндөгү 6 суроого жакшылап жооп бересиңер деген ишеничтемин. Демек, бүгүнкү сабакта канаттуулардын ички түзүлүшүндө учууга байланышкан өзгөчөлүктөр бар экенин билдик. Скелети аба көңдөйлөрүнөн туруп, түтүк сымал көңдөйүнө аба толгондуктан жеңил болот. Учууга ыңгайлануусу сөөктөрүнүн айрым бөлүктөрүнүн кошулуп же азайышы менен түшүндүрүлөт. Ал эми тамак сиңирүү процессинде жемсөө, бездүү жана булчуңдуу бөтөгөлөрү негизги кызматтарды аткарып, азыктын калдыктары ичегилеринде чогулбой, клоака аркылуу чыгарылат. Түз ичегиси болбойт. Дем алуу процессинде кош дем алуу жүрүп турат. Кан айлануу системасы туюк, жүрөгү 4 камералуу, вена, артерия кандары аралашпайт. Ошон үчүн жылуу кандуу жаныбарлар дейбиз. Баш мээсинин алдыңкы бөлүгүндөгү чоң жарым шарлары, кара куш мээси жана ортоңку мээде көрүү борбору жакшы өрчүгөн. Мээден 12 жуп нерв чыгып, четки нерв системасын түзөт. Тема силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Анда үй тапшырмасын алып алгыла. Китебиңерде 46 параграф канаттуулардын ички түзүлүшүн окуйсуңар. 163-166 сүрөттөрдү дептериңерге тартасыңар. Тема боюнча кроссворд түзүп келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан учурашканча сак саламатта тургула.